Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd. Урматтуу жамаат, урматтуу мусулман бир туугандар. Аллах Таала тутуп жаткан орозоңуздарды жана окуп жаткан Кыямул лейл, таравих намаздарыңыздарды Аллах Таала кабыл болгон ибадаттардын катарына кошкон болсун. Биз орозо сабактары тууралуу сабагыбызда этикаф тууралуу айтып келе жатканбыз. Мына этикафка дагы ошол Рамазандын акыркы 10 күндүгүндө этикафка чыгуу, мына ушул суннату муаккада болгон ибадатты ишке ашыруу үчүн дагы мына аз гана убакыт калды. Аллах Таала мына ушул акыркы 10 күндүккө баарыбызды жеткирген болсун. Анткени акыркы 10 күндүктө 1000 жылдан артык болгон, ошол 1000 айдан артык болгон ошол 83 жылдык ибадат жазыла турган ошол түн кадыр түнү бар. Эми этикафта отурган киши үчүн дурус болгон уруксат берилген иштер. Этикафта отурган киши кайсы иштерди жасаса болот? Эми биринчи ажаты үчүн же өз муктаждыгы үчүн ошол бир нерсе зарыл болуп кала турган болсо, мечиттен сыртка чыкса болот. Айша энебиз айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам этикафта отурса, мечиттен башын чыгарганда ошол мечиттин терезесинен башын чыгарган кезде башын тарап коет болчумун дейт. Ошондуктан өз муктаждыгы үчүн киши зарыл болуп калса, ошол мечиттен сырткары чыкса болот. Бирок үзүрсүз этикафта отурган киши чыкканы болбойт. Бирок үзүр болуп калса, зарылчылык болуп калса, сыртка чыкса болот. Экинчи, даарат жана гусул кылуу үчүн мечиттен чыкканга болот. Эгер мечитте даарат алганга жана гусул кылганга мүмкүнчүлүк болбосо, шарт болбосо, анда сыртка чыгып даарат алып же гусул алып келсе болот. Үчүнчү, чачын тароосу дурус. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам этикафта отурган кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мечиттин терезесинен башын чыгарат эле. Айша радыйаллаху анха, аялы момундардын энеси, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам башын тарап коет болчу. Мына ушул хадиске ылайык этикафта отурган киши тырнагын алса болот, ошол тазаланса болот, чачын тараса болот экен, жана сакалын тараса болот экен. Төртүнчүдөн, мечитке чатыр тигип алуусу дагы дурус. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам этикафта отурса, Айша радыйаллаху анха ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга арнап чатыр тигип берет эле. Чатыр тигип берет эле Айша радыйаллаху анха. Ошондуктан мечитке чыккан, ошол этикафка чыккан адам мечиттин бир бурчуна же мечиттин бир жерине чатыр тигип, ошол чатырдын ичинде ибадат кылып, ошол чатыр тигип алса болот экен. Буга хадис келген. Бешинчи, жумхур аалымдар этикафта отурган кишиге соода сатык кылууну уруксат берген. Эгер зарыл болуп калса, бирок күн сайын пайда табуу максатта отуруп алып, анан бул жерде пайда табуу максатта бүгүн мына ушунча иштешим керек, мына ушунча соодамды тияк бияка кылышым керек деген мына ушундай соода менен алектенүү болбойт. Бирок зарылчылык болуп калса, жумхур аалымдарга көрө алды саттыныга уруксат берген. Мисалы үчүн бир нерсесин сата турган болуп калды, же ала турган болуп калды, зарылдык үчүн муктаж болуп калды. Мына ошого уруксат берилет. Бирок күн сайын базарда отургандай анан бул жерде соодалашып, пайда табуу максатта алектенүүсү болбойт. Же өнөрү боло турган болсо, бир нерсе жасай турган болсо, же бир машина оңдой турган болсо, же бир компьютер оңдой турган болсо, бир өнөрү боло турган болсо, ошол өнөрүнү мечитке алып келип алып, ушул жерде заказдарды кабыл алып алып, ушул жерде жасаганы болбойт. Алтынчыдан, Ибн Хажар рахимахулла айтат, этикафта отурган кишини зыяратчысын күзөтүп коюусу, же зыяратка келгени менен сүйлөшүп отуруусу, жана башкалар менен сүйлөшүп отуруусу, ошол пайдалуу, дини үчүн пайдалуу боло турган болсо, иман үчүн пайдалуу боло турган болсо, бул нерсе дурус экен. Жана кээ бир мубах иштер дагы дурус. Буга да хадис келген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын аялдарынан ошол Сафия радыйаллаху анха, пайгамбарыбыздын аялы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды зыярат кылып келген кезде аны менен отуруп сүйлөшүп, кийин алып туруп кете жатканда артынан күзөтүп алып барып койгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Жетинчи, имам Навави рахимахулла айткан, этикафта отурган адам үйлөнүүсү же үйлөндүрүлүүсү дурус. Мындайча айтканда, эми аял киши үйлөндүрүлүүсү, эркек киши ошол этикафта отурган болсо үйлөнүүсү дагы
дұрыс. Имам Шафи рахимахулла мұны болады деп айтқан. Эми 8-ші ошол этикафта отырған киши атыр себеп отурусу дагы туура пикирге көрө, күчтүү пикирге көрө дұрыс. 9-ші этикафта отырған киши күбөлүккө өтүп кала турган болсо, күбө болуу максатта бирөө чакырып кала турган болсо, күбө болууга чыкса болот. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде силерди бирөө күбө өтүүгө, свидетель болууга чакыра турган болсо, андан баш тартпагыла деген. 10-чу этикафта рухсат берилген иштердин бирөөсү ошол истихаза көргөн аял. Истихаза ошол хайызхан эмес, бул этеккер эмес, ошол оору себептен аял кишинин жатынан келе турган оорулуу бир кан, оору себептен келе турган кан. Истихаза көргөн аялдардын бири ошол аялдардагы этикафта отурса боло берет. Буга далил пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бир аялдарынан бирөөсү этикафта отурду, бирок истихаза каны келип турат эле. Ошол намаз окула турган жерге жана кан түшпөш үчүн анын астына бир идишти койгон эле. Чоң мындай чаканы, чоң бир чаканы коюп коюшкан экен. Бул хадисти имам Бухари рахимахулла өзүнүн сахихинде риваят кылган. Анан 11-си ошол этикафта рухсат бериле турган иштердин дагы 11-си аял киши этикафта отуруусу үчүн күйөөсүнөн рухсат алуусу керек. Сөзсүз рухсат берүүсү керек. Рухсатсыз этикафка чыгып ала турган болсо аял киши, ошол бир мечитте атайын аялдар үчүн шарт бар экен, кирип чыккан жерлери бөлөк экен, өзүнчө экен. Ошол жерде аялдар топтолуп этикафка чыккан экен, бир аялдардан бирөөсү мисалы үчүн күйөөсүнө рухсатсыз келип алыптыр. Эми ошол күйөөсү ошол акысы бар аны кайтарып алганга, чык этикафтан кет үйгө десе, аял киши сөзсүз кетүүсү милдет. Анан рухсаты болсо да, мисалы үчүн бир аял рухсаты менен күйөөсү менен рухсатын сурап этикафка чыкты, бирок үйдө муктаждык туулуп калды. Күйөөсү кайтып келди, срочно кайт деди. Ошол аял киши кайтуусу милдет болот. Аялы ошол күйөөсү рухсат берген болсо дагы аялын этикафтан чыгарып алууга укугу бар. Хадисте келет, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол этикафка чыккан болот, ошондо Айша радиаллаху анха дагы суранат. Анан Сафия радиаллаху анха дагы суранат. Ошондо мага да рухсат алып бер пайгамбарыбыздан деп суранганда, алда рухсат алууга макул болгондо пайгамбарыбыз. Кийин Зайнаб радиаллаху анха дагы чыгып алат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам багымдат намазын окуп, ошол таңда бир намазды окуп, мындай артына караса, аялдары чатыр тигип алган болот. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аларга карап айтат дагы, бул ошол ишиңер менен жакшылык каалап жатасыңарбы дейт. Жана чатыр тигип алган аялдарына карап, бул кылганыңар менен, бул ишиңер менен жакшылыкты каалап жатасыңарбы деп, мен этикафта отурбаймын деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аялдары менен кош этикафтан чыгат да, кийин Рамазан айы бүткөндөн кийин Шаввал айында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол этикафынын казасына, Рамазан айындагы этикафынын казасына Шаввал айында анан мешитке кирип этикафта отурат. Бул эми биз айтып өткөн нерселердин баарысы ошол этикафта отурган киши үчүн рухсат берилген иштер. Иншаллаху таала эртең этикафты бузуп кое турган иштер тууралуу айтабыз.